Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Саламатсыздар. Берде жанатан бери бир 2-3 маселе көтөрүлдү. Рамис байке айтып кеткендей, свет маселеси. Свет маселесин биз мурда үнү каяктан келип чыгып атат мындай тариф, неге мындай өчүрүүлөр болуп атат. Анын себебин айтканбыз. Эми ошону чече турган жолдорун айтып атабыз. Кандай кылып чечет? Эгер өйдөнкү бийликте отурган байкелер биз менен жолукканга даяр болсо. Экинчи маселе айта турган нерсе. Акыркы 10 күндүн ичинде 69 чартерный рейс келип конду пакистандыктар менен. Основном Boeing 747-лер. Бул то есть 300 кишиден кем эмес. 22 миңдей киши пакистандыктар аз бизди Гөлдө жүрөт, Бишкекте жүрөт, көрүп атасыздар, баарын. А биз эгемендүү мамлекет катары болгондон кийин биз международный договорлорду кол койгонбуз. Качкын кабыл алабыз деп. Бирок 1200 гана качкынды кабыл алганга биздин укугубуз бар. Анын ала турган өзүнүн нормалары бар. Келгенде обсервация кылып, ооруйбу, оорубайбы мамлекеттин мыйзамдарын түшүндүрүп тургандан кийин бөлөк иш болот. А булар аэропорттон түз эле шаарыбызды, көлүбүздү аралап жүрөт, 22 миң киши качкын дейт. Эгер качкындар болсо булар аялдары жокпу, же балдары жокпу? Анан баары эле эркектер бир курактагы адамдар да. Анан биз азыр элибиз кичине кооптонуп турат. Булар кимдер? Эртең ар кандай жумуштар болуп кетпейби? Основном Индия, Пакистандан келип атат деген кабарлар келди. Туристтик виза менен кирип кетип атыптыр. Эми 22 миң киши бир жумада туристтик виза менен киргенде биздин күч органдар кичине ойгонуш керек эле. Булар эмне максат менен келип атат? Жок, ойлонгон жок, булардын жана келген тыйын алып эле кирип жерип атат. Эми булар кетеби, кетпейби, ал экинчи суроо. Бирок биздин мамлекетти борбор калабызды хаос кылып коюш бул бат эле. Буга бир 100 эле баш кесер жетет. Ал жагын ойлонгон эч ким жок. Биздин кайрыла турган маселе ушул. Ушул жөнүндө толук түшүндүрмө бериңиздер. Аэропорттун гана чоңу чыгып түшүндүрмө берди, ал келген самолет менен кабыл алып, кайра учуруп жиберген гана укугум бар деп. ГКМБдагы, ГКМнин алдындагы погранслужбадагы, МВДдагы, МИДдагы бизге бир толук кандуу жооп бере алган жок. Булар кандай максат менен келген? Биз ушуну талап кылалы. Бизге элге түшүндүрүп койсун. Элибиз кооптонуп турат азыр. Рахмат көңүл бурганыңызга.